Саламатсыздарбы? Биздин мекеме ушундай техника жасап чыктык. Бул техника дарбыз себүүгө арналган. Дарбыз себүүчү сеялканы жасаштын алдында биз талаш артына чыктык дагы, ал жерде кандай себилет, ошол жумушту, процессти толугу менен изилдеп көрдүк. Ошонун негизинде мындай жыйынтыкка келдик. Талаада дарбыз сепкенде биринчи айдап маллагандан кийин арык тартылат экен. Арык тарткандан кийин кол менен чөнөктөр жасалып, чөнөккө үстүнө себилип, анан салафан жабылат экен да. Ошондо орточо 7-8 киши жумушка тартылат дагы. Бир күндө жетишпей калат экен 1 гектар себиш үчүн. Ошол кол жумушун жеңилдетүү максатында ушул техника жасалды. Бул техникабыз комбинированный техника, бир жүргөндө бир нече операцияны жасап кетет. Ушулар боюнча айта кетсек, кыскача биринчи эле жүрүп баратканда бул вомдон кыймыл алат дагы, фрезалар айланып, топуракты майдалап кетет. Себилчи аянттагы топурак майда болот дагы. Андан кийин анын артынан мына арык тарткыч бар. Арык тарткыч арык тартып кетет. Арык тарткычтын тереңдиги бул дөңгөлөктөрдөн жөндөлөт. Андан кийин пленка төшөлөт. Пленка мына түтүк, ушул түтүккө пленка коюлат да, пленка айланганда бул экөөнүн ортосу аркылуу өтөт да, барабандын бетинен жылмышып, жердин бетине кайра берет. Анан салафан учуп кетпеш үчүн бул жерде тетиги тешиктен барабандагы топурак түшүп турат дагы, топурак салафандын ортосун топурак басып калат. Ал эми салафандын четтерин жабыш үчүн мына 2 диск бар, бирөө арык ачат, бирөө арык жабат. Ошентип бул иштейт. Андан кийин пленка төшөлгөндөн кийин себүүчү аппараттар иштей баштайт. Булар салафан үстүнөн айланып кете берет дагы. Ар ким өзүнүн убагына келгенде, жердин астына келгенде бул жер басылат дагы, бирөөнү түшүп кала берет. Ошондо бул техника бир жүрүштө топуракты майдалайт, арык кезет, пленканы төшөп, четтерин жабат, жана себип кетет. Ошондо жанагы дарбыз себип аткан фермерлерге кол жумушу жеңилдейт дагы. Орточо биздин болжолубузда бул техника бир күндө мисалы 7-8 кишини жалдап атса, бул техника менен бир күндө 1 гектар эмес, 4-5 гектар жерди сепкенге болот. Жалпы сүрөттөр көрсөтүп коеюн. Эгер кызыктар адамдар болсо, кайрылсаңыздар болот.